Бүгүн Айтал мейманканасында STEM-FALL долбоорунун катышуучуларын сыйлоо азем өттү. Иш-чарага билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева, Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын туруктуу өкүлү Александра Соловьева, Жапониянын Кыргызстандагы элчиси Года Хидеки катышты. Долбоор Жапониянын өкмөтүнүн каржылоосу менен Роза Отунбаеванын демилгеси коомдук фонду тарабынан ишке ашырылган. Мунун негизги максаты бул долбоордун ошо аялдар менен кыздардын ушул STEM тармагындагы ишиндеги кыйынчылыктарды жеңүүгө жол көргөзүү. Бул долбоордо болсо ошо Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын тез өнүгүү лабораториясы бар, акселeraторлап. Ошонун жетекчиси Женя Жеңиш кызына таандык десек болот да. Ошо кишинин идеясы, анан биз болсо ишке ашырып атабыз да. STEM долбооруна катышкан кыз-келиндер илим технологияга салымын кошуп, жумуш орду менен камсыздалса дейт буунун өнүктүрүү программасынын туруктуу өкүлү Александра Соловьева. Развитие науки, технологии, экономический рост сегодня напрямую зависит от сферы STEM и от того, какие профессии, какие возможности в этой сфере откроются для студентов, для тех, кто вступает на рынок труда сейчас. И поэтому к сфере STEM необходимо подготовиться. Необходимо системно включить STEM в сферу образования, поддерживать студентов, девушек-студенток, в том числе в их учебе в сфере STEM и помогать им найти работу в будущем в этой сфере, остаться в этой сфере, работать, возможно, открыть свои бизнесы, компании и занять эти рабочие места в будущем, которые будут иметь прямое влияние на экономический рост страны, развитие регионов, зеленой экономики и все те цели, которые ставит Кыргызстан в своем развитии. Долбоорго 320 кыз-келин жана 251 насатчы катышып, лидерлик сапаттарын жогорулатышты. Сыйлык тапшыруу аземинде катышуучулардын 10 негизги номинациядагы жетишкендиктерин баса белгиленди. Эксперименттик долбоор Роза Отунбаеванын демилгеси фондунун колдоосу менен өз ишин улантат.